О, ассалауму алейкум. Бешик боң бек болсын. Келіңіз, отырыңыз. Борум, сен экөөбүз бир курсакты тебишкен, бир эмчекти эмишкен, бир атанын канынан, бир эненин жанынан жаралган бир тууганбыз. Жеңеңдин жашы көтөрүлүп калды. Согончогу канабай бир балага жарабай жүрөт. Жок дебей лайык көрсөңөр, Келдибек эки үйдүн ортосунда чоңойсо дедим. Аба, экөөбүз бир атанын уулу болгон соң, сеники кайсы, меники кайсы? Сиз айткандай болсун. Мен тукумум, сиздин да тукум. Уул жакшы чыкса дагы, жаман чыкса дагы, экөөбүзгө бирдей сөз тиет, туурабы? Элдик уул болсо, жалпы уруунун тукуму эмеспи? Разымын эним, разымын. Уулубуз өмүрлүү болсун. Болсун. Эл керегине жараган өмүрлүү уулдардан болсун. Келдибектин атасы Карабоз сөзмөр адам болгон. Ыр күүгө шыктуу, жамактатып ырдаган. Кээде манастан үзүндүлөрүн дагы айткан экен. Энеси наркты, салтты мыкты билген, оозунда сөзү бар кошокчо аял болгон. Келбеттин шыгынын ойгонушуна ата энесинин салымы зор болгон. Дүйнөлүк фольклордо айтуучу деген термин бар илимде. Бул айтуучу деген баягы эпосторду айткан, башка да эпикалык чыгармалардан кичирээк жанрларды айткан адамдарды айтуучу деп койгон да жалпы. Негизи бул баатырдык эпосторду, турмуштук эпосторду айткан адамдарга таандык негизи. Чүйдүн Желарык деген жеринде төрөлүп, улуу сөзгө уюп өскөн Келдибек 17 жашында Чүйдүн Шамшы тарабында жайлоодо балдар менен ышкын терип ойноп жүрүп уктап калат. Түшүндө дөйдөй болгон алып кишилер тегеректеп келишет. Чочуп ойгонуп кетсе, өңүндө тегеректеп турганын урат. Рамандын ырчуулу алдыга чыгып, манас ата баш болгон чоронун баары менен тааныштыра баштайт. Тааныштырып болгон соң бир карагер атты тартууга берет. Ырчуул: Келдибек, сен аттуу манасчы болосуң. Башка жөө манасчылар алыс бара алышпайт. А сен алдыңдагы тулпарың менен бир түндө 40 грандын баскан турган жерин көрсөткөн эрдиктерин, элдердин каада салтын бүт көрүп келесиң да сүрөттөп айта аласың. Аттууга жөө жете албайт. Экөөнө бирөө бата албайт. Илгери өткөн чындыкты жашырып капка ката албайт. Бабаларың тетиги берген атын кайта албайт. Элиңдин манасчылары сенчелик манас айта албайт дейт. Келдибек бабалары берген атты минери менен толкунданып манас айта баштайт. Алкынып, жулкунуп, кара терге түшүп, канча айтканы белгисиз бир маалда эси ооп жыгылат. Койчулар үйүнө алып келишет. Жин чалып кетти деп демчи, домчу, күйчү, бүбү бакшы молдонун баары келет. Эч нерсе кыла алышпайт. Келдибек 2-3 күндө барып эсине келип, манас ата баштаган баатырларга жолукканын, карагер атты тартуу алганын айтып берет. Манасчы мына ушул жалпы илимий терминологиянын ичинде манасчы деген өзү ошо манасты айткан адамга таандык болуп айтылып, бул өзүнчө мындай термин катарында кирип калды илимге. Манасчы бул манас эпосун гана айткан киши деп чектөөгө болбойт. Анткени бул манас айткан киши башка эпосторду дагы, башка баатырдык кинжи эпосторду, турмуштук эпосторду, дастандарды дагы айтышы ыктымал. Ушул манасты айткан киши эле төкмө акын болушу да мүмкүн.
ушул манасты айткан адам эле бул санжырачы, тарыхчы да болушу мүмкүн. Ошондуктан бул манасты айткан манасчы бул өтө көп кырдуу, көп компоненттүү адам болуп эсептелинет, талант. Ал эми мунун таланттык жагынан алган болсо, бул манасчылык деген өзүнчө бир касиет жылоологон, кубулушту ушундай айтып жүргөн, алып жүргөн адам катарында таанысак болот. Келдибекке баатырлар аян берип атканда, сен уламышка айланасың дейт. Келдибек манасчы чынында көзүнүн тирүүсүндө уламышка айланган. Уккан элди айран кылган, көргөн жанды таңдандырган. Келдибек манастын кайсы бөлүгүн айтса дагы, ошол окуяга аралашып жүргөндөй, 40 жигит келгендей, ит улуп, төө боздоп, жылкы кишенеп, адамдардын көзүнө элестер көрүнүп, кулактарына добуштар болуп турчу экен. Атүгүл таладагы малдар короого өзү келген айтылат. Булар өзү дээринде ушундай бир өзлөрүнүн дүйнөсү дагы мындай касиеттүү адамдар болуп эсептелинет да. Бул кишилер оорларды айыктырып тартка даба болгон адамдар. Дем салуу менен, манас айтуу менен ушул төрөй албай аткан аялдарды да төрөтүү кудуретине, үзүлө албай аткан адамды аркы дүйнөгө узатууда даба болгон адамдар, аябагандай катуу дартка чалдыкса ошону кайтарып келген адамдар, же болбосо эпилепсия болуп ооруй турган болчу болсо буга да даба болгон адамдар да. Мындан сырткары бул манасчыларда бир касиет бар, булар көрөгөчтүк касиетке ээ болот да, алдын ала бир нерсени кабарлоо касиети. Булар кандайдыр бир башка дүйнөдө жүргөндөй ошону сезип туюу, ошонун телепатиялык, өзүнүн психологиялык, өзүнүн мүнөздөрү күчтүү болот да. Булар транска кире алат. Транска кирген адам бул өзү ошол кайып дүйнө менен дагы байланыштуулук жагдайы болот. Мына ушул жагынан келгенде манасчыларды касиеттүү деп билишкен да. Булар арбактар менен сүйлөшүп жатат. Кээ бирөөнү түшүркөп барып, түшүбү, өңүбү билинбей маңдайына келет. Мына ошону кадимкидей сүйлөшөт. Ал адамдын тагдырларын алдын ала билүү касиетине ээ болуп калат да. Мисалы үчүн ошол эле Келдибек. Келдибек манасчынын өзүнүн айтуусу боюнча, мен манасты айтып баштаганда, романдын ныр чуулу, дароо жанымда пайда болуп, өзү берген каракерат менен алып жүрөйт. Кайсы окуяны айтып баштасам, ошол окуя болуп өткөн жерге алып барат. Болуп өткөн окуялар көзүмө элестелип көрүнүп турат. Өзүм дагы ошол окуяга аралашып, манастын кошунундагы кишилердин бири болуп калам. Айрыкча алардын элдиктерин жар чакырып дагытап калам деп эскерет. Эл ичинде уламыш болуп айтылып келе жаткан Келдибек манасчы 40 чоронун ар бирин өзүнчө манас кылып айткан экен. Алардын чыккан теги, манаска кантип келгени, укум тукумуна чейин сүрөттөп, өмүрү манасты айтып бүтпөптүр. Бир жолу нарында бир байдын үйүндө бир ай манас айтат. Ошондо бай сураган экен. Келдибек, бир айдан бери манас айтып атасың. Эми канчасы калды? Бир кап тарып алып келдирчи. Ана жигиттер, тарап келгилечи. Мына бу колумдагы айтылып бүттү. А каптагы козголбой турат. Мына Келдибектин айлап жылдап айтса түгөнбөгөн манасы, сөзүнүн күчү, касиетинин бийиктиги. Келдибек манасчыга баатырлар аян берип касиет таарып, кут конуп атканда айтылган экен. Сенин айткан манасың элге жазылып жетпей калат. Сен эл ичинде уламыш болуп айтылып каласың. Жашың өйдөлөп калганда бир топ жылдан кийин бир бала чыгат.
ошол баланын айткан манасы элге жетет деген экен. Кийин Келдибек бир тойго барса, манасы айтып аткан Сагынбайды көрөт. Ал кезде Сагынбай жаңыдан манасы айтып, элге чыга баштаган экен.